Esендер жакшыларым. Акыркы жылдары айрымдарыбыздын орус тилине аллергиясы пайда болсо, айрымдарыбыз кыргызча сүйлөбөй, орусчалап акылдуу көрүнүп жатат. Орус тили кыргыздарга керекпи? Менин жеке оюм. Керек, сөзсүз керек. Орус тили менин мисалымда. Айылдан шаарга келип жогорку окуу жайга тапшырдым. Биздин кесип боюнча окуу материалдары кыргыз тилинде өтө аз экен. Ошондуктан бизди орус группага которуп салышты. Оба кыйналдым. Аракет кылдым, үйрөндүм. Айтышыңар мүмкүн. Азыр англисче, кытайча мода болуп жатат. Орусчадан караганда деп. Ошол англисче, кытайчаны дагы үйрөнүш үчүн орусча китептерди колдонуп жатабыз. Кытайча, англисче түш жоруудуңар орусчаны чанып дейли. Анда кандай болот? Биздин тарыхыбыздын көпчүлүгү орус тилинде. Бир эле ботаника илими. Кыргызстандагы өсүмдүктөр жөнүндө маалыматтардын көпчүлүк бөлүгү орусча экен. Кытайча, англисче дээрлик жок. Башка илимдер деле ошондой. Ап алфавитинен латынчага, латынчадан кириллицага өтүп, Советтер Союзунан мурдагы тарыхты билбей калдык. Азырдагы орус тилиден баш тарсак, аталарыбыздын басып өткөн жолун унутабыз. Тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат. Бүт кыргыз орусча билбей эле койсун, бирок жогорку билимдүү кыргыздар билиши шарт. Мен айтпасам деле элдер балапандарын орус мектептерге берип жатышат. Көпчүлүк ата-энелер балдарын турмуштун ээрине отургузганда эле кыйшык отургузушат. Ниети балдары Москвага барып, мигрант болуп, кыйналбай кара жумуш аткарса, алардын ниети Александр Сергеевич Пушкин сыяктуу орустун залкарларын танытуу болгондо, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмоновго окшогон алыптар чыкмак. Балдарым кыргызча билишпейт деп мактанып жатышат. Кара курсактын гана кулу болду кошорду кыргызым. Илгери бирөө терезелерин чоң кылып, үй куруптур. Өтүп бара жаткан аалым сураптыр. Неге мынча терезелериң чоң десе наркы жооп бериптир. Жарык көбүрөөк тийсин деп. Анда аалым айтыптыр. Апенди, азанды катуураак угуп турайын десең, күндө 5 маал сооп алмак элең деп өкүнүптүр. Ошо сыңарындай ниетти оңдойлу. Орус тилди орустардан жакшы билип, эне тилди унутпайлы. Орусча билген туугандар. Айылдан келгендерди орусча сүйлөп, коркутпагыла. Бар күчүңөрдү топтоп, Менделеев, Ломоносовдордун эмгектерин Кыргызстандын келечегине жумшагыла. Тил билген дил билет.